Allah'ın elçisinin sırrın jaşıruuçu Huzayfa ibn al-Yaman. Adamlar Allah'ın elçisinden jakşılık jönünde suraşat ele. Men andan maga kelip kaluusundan korkup jamanlık jönünde suraçumун. Huzayfa ibn al-Yaman. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den jana anın sahabalarının tarixini okup, andan tarixibizdi ele emes, balkim bul jaşoobуздун жана акыретибиздин жакшылыгын көрсөткөн динибизди да үйрөнөбүз. Ошондуктан биз бул китепте сахабалардын окуяларын айтып койбостон, алардын жашоо образына көңүл бурабыз. Алардын жашоо тартиптерин карап чыга турган болсок, андан жашап жаткан ар бир күнүбүздө туш болуп жаткан нерселерге шарият өкүмдөрүн таба алабыз. Хузайфа ибн ал-Ямандын, Аллах андан ыраазы болсун, өмүр баянын окуп чыгууда өтө зарыл тарыхый пайдалар бар. Анткени анын укмуш бир өзгөчөлүгү бар. Сахабалар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдан аткаруу үчүн жакшылык жөнүндө сурашканга кызыктар болушса, Хузайфа арамга түшүп калуудан коркуп, жамандык тууралуу сурачу. Бузуклуктар кеңири жайылып, адамдар акыйкат менен жалганды ажырата албай калган убакта сахабалардын жашоосун, өзгөчө Хузайфа ибн ал-Ямандын, Аллах андан ыраазы болсун, өмүр баянын окуп изилдөө өтө зарыл болуп турат. Сахаба Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга жолугуп, ага ыйман келтирип, анан ошол ыйманы менен бул дүйнөдөн өткөн адам. Сахабалар кимдер экенин Бадыр согушунун алдында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга Миктат ибн Амр кыска нуска кылып айтканы бизге жетсе керек. О Аллахтын элчиси, Аллахка ант болсун. Биз сизге Исраил урпактары Мусага бара бер өзүң, Раббиңе көң согуша бергиле, биз ушул жерде гана отурабыз деп айткандай айтпайбыз. Биз сизге бара бер өзүң, Раббиңе көң согушкула, биз да силер менен бирге согушабыз деп айтабыз. Жер бетиндеги ар кандай коомдон улуу инсандардын чыгуусу таң калыштуу нерсе эмес. Жер бетиндеги ар кандай коомдон улуу инсандардын чыгуусу таң калыштуу нерсе эмес. Жер бетиндеги ар кандай коомдон улуу инсандардын чыгуусу таң калыштуу нерсе эмес. Жер бетиндеги ар кандай коомдон улуу инсандардын чыгуусу таң калыштуу нерсе эмес. Жер бетинде элинин абалын өзгөрткөн кол башчылар, ойчулдар чыгып, кээ бирлеринин улуулугу өздөрүнүн эли үчүн гана болсо деле тарыхтагы улуу инсандардын катарын толукташкан. Бирок бир үммөттөн баары бирдей чыгып, өз элдеринин гана абалын өзгөртүү үчүн эмес, тескеринче Аллах алар менен кыяматка чейинки келе турган үммөттүн абалын өзгөртүү үчүн чыгышканы өтө таң калыштуу. Биз бир улуу инсан жөнүндө эмес, мурда эч бир адамзат билбеген өзгөчө бир муун жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биз Абдуллахтын уулу Мухаммад алейхиссаламдын сахабалары жөнүндө кеп кылуудабыз. Ал улуу инсандарды Аллах Таала ыйык Кур'анда өтө көркөм сыпаттаган. Мухаммад Аллахтын элчиси, аны менен бирге сахаба болгон кишилер капырларга катуу өктөм, бири-бирине боорукер. Сен аларды руку сажда кылган абалында Аллахтан пазилет жана ыраазычылык сурап жаткандарын көрөсүн. Бул алардын Тоораттагы сыпаттары. Ал эми алардын Инжилдеги сыпаттары өзүнөн көп шак-бутак чыгарып, кубаттанып, анан ал бутактар жоон болуп, анан денесин кере түздөп, дыйкандарды таң калтырган дарак сыяктуу. Бул мисал капырлардын көңүлүн чөктүрүү үчүн. Аллах алардын арасынан ыйман келтирип, салих амал кылган момундарга күнөөлөрүн кечирүүнү жана улук соопту убада кылды. Фатх сүрөсүнүн 29-аяты. Улуу сахабаларды сыпаттаган бул кереметтүү аяттын маанисин жакшылап түшүнүүңүз үчүн Аллах Тааланын бул көркөм мисалы жөнүндө элестетип көрүүңүз зарыл. Кичинекей бир өсүмдүк болсо, анын айланасына кубаттап жөлөй турган өсүмдүктөр чыгып, аны бекемдеп, жөлөп таяп турушса, мына ушул ар тараптан жөлөп таяп турган өсүмдүктөрдүн жардамы менен жалгыз өсүп чыккан кичинекей өсүмдүк күчтөнүп, жогору карай узарып,
айланасында жөлөп таяп турган өсүмдүктөр менен бирге бекем жана көркөм бир бак болууга аракеттенет. Бул бекем жана көркөм бактын өзөгү жалгыз өсүп чыккан кичинекей өсүмдүк болсо, анын бутактары айланасында жөлөп таяп өскөн өсүмдүктөр болот. Бул бак ишенимдүү түрдө бара-бара бийиктей берет. Убакыттын өтүүсү менен тез арада бийиктеген бул бакка өткөн кеткен дыйкандардын баары аябай таң калышат. Ал эми бул бактын жанынан капыр киши өтсө, анын бекемдигин жана ишеничтүү түрдө салабаттуу бийиктеп баратканына кыжырдана карап өтөт. Аллахка ант болсун, жер бетинде бул улуу сахабаларды Куран аяттары сыпаттагандай башка жеткиликтүү сөз айтылган эмес. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бактын өзөгү болсо, сахабалар анын бутактары эле. Бул салабаттуу бакты таңыркай карап өткөндөр чыныгы момун мусулмандар эле. Алар бул бекем жана кооз бактан туура багбанчылыкты үйрөнүүнү үмүт кылып өтүшөр эле. Ал эми капырлар анын кооздугуна жана кубаттуулугуна кыжырданышчу. Эгерде сенин жүрөгүңдө пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сахабаларына кыпын салмагындай кыжырдануу болсо, анда сен чоң коркунучта экениңди билип кой. Анткени аятта Аллах Таала бул мисал капырлардын көңүлүн чөктүрүү үчүн деп айтып жатат. Демек, акыл эси барлар үчүн сахабаларга каршы жүрүп жаткан каралоо маалыматынын себеби белгилүү болду окшойт. Сахабалар пайгамбар алейхиссаламды коргоп турган бутактар эмес беле? Эгерде тиги чабуулчулар денесин кере түздөп, асманга карай узанып бараткан бекем бактын бутактарын кесүүгө жетишсе, анда алар бул дарактын өзөгүнө кол салууга жол ачык калат десек жаңылышпайбыз. Ачыктап айтканда, сахабаларга чабуул коюп, жаманатты кылуу менен алектенген чыгыштануучуларды жана алар менен бирге жүргөн эки жүздүүлөрдүн ойлоруна койсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тез эле жетип барышат. Бул чабуулчулардын максаты биз айткан бактын өзөгү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Эгерде сахабалардын кимисине болсо да чабуул коюп, жаманатты кылынса, анда исламга коркунуч жаралат. Анткени алар ыйык Куранды жана пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн бизге жеткирген инсандар. Демек, бизге исламды дал ушул сахабалар жеткирген. Эгерде жеткиргендерден күмөн санай турган болсок, анда бизге жеткирилген нерседен да күмөн санап калабыз. Эгерде бул улуу инсандарга каршы чабуул коюлуп, жаманатты кылынып жатканын кабыл кылбай турган болсок, анда алар алып келген Куран сүннөт да туура эмес болуп эсептелет. Кудай сактасын. Бул улуу инсандарга каршы чабуул коюу исламга каршы чабуул койгон деген менен барабар. Эгер мындай боло турган болсо, анда биз акыркы айлампада экенибизди түшүнүп алсак болот. Эгерде бирөө сенин досуңду тилдеп койсо, ордуңан тура калып жаакка чапмаксың. Андай болсо, пайгамбар алейхиссаламдын достору жөнүндө эмне дей аласыңар? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды өз жандары менен коргогон сахабалар коргоого татыктуу эмеспи? Чындыгында сахабаларды коргоо динди коргоо болуп эсептелет. Бул улуу инсандар жөн жерден эле улуулукка жетишкен жок. Алар сахабалар муунундагы улуулардын улуусу болуудан мурда ар биринин өздүгүн камтыган негизги 3 фактордун түшүмү болушкан. Биринчи, Аллах Тааланын тандоосу. Аллах Таала адам баласынын арасынан кыяматка чейинки бүтүндөй калайык калкка асмандан келген акыркы кабарды жеткирүүгө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды тандаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да адам баласы болгондон кийин анын да өмүрү инсан катары чектелүү болот. Аллах Таала пайгамбарыбыз алейхиссаламга тирүү кезинде динди жеткирүүгө жардамчы кылып, көзү өткөндөн кийин диндин бир тамгасын да өзгөртпөстөн жеткирүүгө мына ушул улуу сахабаларды тандап алган. Бул инсандардын өмүр баянын окууда Аллах Таала алардын ар бирин аты боюнча тандап алганын жана алардын эмне кызматка жаралгандыгын түшүнүүгө көп деле зиректиктин кереги жок. Мисалы, Аус жана Хазрач уруулары негизинен Мединанын тургундары эмес эле. Тескеринче, алар Мариб суу сактагычы бузулгандан кийин Йеменден көчүп келген Азд уруусунан болгон.
Аларды bir топ жылдардан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам көчүп келчү Ясрибке ким алып келди? Демек, Мариб суу сактагычынын бузулуусу да Аллах Тааланын каалоосу эле. Салман Фарси, Аллах андан ыраазы болсун, эзелки акыйкатты издеп, укмуштуу окуялардын коштоосунда Перс шаарларынан Иракка, андан кийин Туркияга келген. Бирок баары натыйжасыз болгон. Азирети Салман издеген акыйкатка жеке өзү жетүүгө алсыздык кылгандан кийин Аллахтын кудурети менен башка бир себептердин натыйжасында пайгамбарыбыз көчүп келчү Ясрибке барып калган. Жогорудагы ыйык Курандын аяты менен бекемделгендей, сахабалардын кабары Тоорат жана Инжилде айтылган. Бирок Тоорат менен Инжилдин түп нускалары өзгөртүлүп, бурмаланып жок болуп кеткендиги үчүн алардан сахабалардын кабарын табуу өтө эле кыйын. Ошентсе да, мен Инжилден шек күмөнсүз Тоорат менен Инжилдин түп нускаларынан болгон таасирдүү нерсе таптым. Мен Инжилди карап отуруп, кокустан башка бир кызыктуу нерсеге да туш болдум. Второзаконие 33:2. Бул падыша Якыптын Библиясы деген ат менен белгилүү. Ал айтты: Аллах Синай тараптан келди, аларга Сейир тараптан жарык чыкты, Фаран тоолору жактан жаркырады да, аны менен 10.000 касиеттүүлөр келди, оң колунда от сыяктуу жарык берген мыйзамдары бар. Библиянын бул тексттеринде береке чыкчу 3 жай жөнүндө айтып жатат. Биринчиси Синай тоосу, Муса пайгамбар Аллах Таала менен сүйлөшкөн жер. Экинчиси Сейир тоосу, Иисус Навин китебинде айткандай, ал Палестинадагы бир тоо. Үчүнчүсү Фаран тоосу. Бирок бул Фаран тоосу кайсыл жерде? Кайра эле Библияга, Инжилге кайрылып көргөнүмдө, ал тоо Исмаил пайгамбар жашап өткөн жерде экени белгилүү болду. Бытыя 21:21-20. Чөлдө жашап калды жана ал Жаатчу жана ал Фаран чөлкөмүндө жашады. Демек, жогорудагы биринчи текстте Муса пайгамбар болгон Синай тоосун, Иса пайгамбар болгон Сейир тоосун, Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам чыга турган Меккени айткан. Ал эми аны менен бирге болгон 10.000 деген касиеттүүлөр деген, алар пайгамбарыбыздын өмүр баянында айтылгандай, Меккени колго алуу үчүн келгенде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанында 10.000 сахаба бар эле. Мен бул китептин арабчага которулганын караганымда 10.000 касиеттүүлөр деген сөздү өчүрүп коюшуптур. Ал айтты: Аллах Синай тараптан келди, аларга Сейир тараптан жарык чыкты, Фаран тоолору жактан жаркырады да, оң колунда от сыяктуу жарык берген мыйзамдары бар. Көрдүңөрбү? Тарыхча булчулары 10.000 касиеттүүлөр деген сөздү өчүрүп, анын ордуна таптакыр башка сөздү коюп коюшкан. Анткени араб христиандары Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Меккени колго алганда жанында 10.000 сахаба бар экенин араб мусулмандарынан жашырууга аракет кылышкан. Бул сахабалардын саны Библияда айтылган сандын дал өзү. Ошондуктан муну арабчага которгондор бул ачуу чындыкты жалпы карапайым христиандардан жашыруу үчүн өзгөртүп коюшкан. Экинчи, пайгамбар алейхиссаламдын тарбиясы. Сахабаларды башкалардан айырмалап турган эң негизги нерсе, ал адамзаттын биринчи мугалими пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын колунан тарбия алуу болсо керек. Ошондуктан алар дүйнөдөгү эң улуу мугалимдин эң улуу окуучулары болушту. Сахабалар булактын башынан эч нерсе аралашпаган таптаза суу ичишкен. Ал эми биз булакты көптөгөн аралашмалар менен кошо ичтик десек, жаңылыштык болбос. Ошондуктан алардын ыйык Куран жана Сүннөткө болгон түшүнүктөрү эң туура болгон. Анткени алар пайгамбарыбыз алейхиссалам менен ар дайым бирге болушкан. Демек, Куран жана Сүннөттү өзүбүздүн эмес, Аллах тандап алган улуу сахабалардын түшүнүгү менен түшүнүүбүз зарыл. Эгерде Куран аяттарынан бир аятты сахабалардын бири чечмелеген болсо,
ошол эле аятты кийинки уламалар башка багытта чечмелей турган болсо, анда шек күмөнсүз сахабанын чечмелегени туура болот. Анткени алар ыйык Куран түшүрүлүп жатканда ошол Куран аяттары менен бирге жашаган улуу инсандар. Алар ошол аят эмне себептен түшкөнүн жана мазмунун так даана түшүнүп турушкан. Демек, исламды туура түшүнүү сахабалардын Куран сүннөткө болгон түшүнүктөрүнөн келип чыгат. Үчүнчү, напси менен жихад кылуу. Сахабалар ошол жеткен улуулуктарына напси менен болгон татаал күрөшүүдөн кийин жеткен. Баарыбыз билгендей, темир ал эритүүчү мештин жалындап күйгөн отунан чыккандан кийин гана катуу темир болот. Мусаб ибн Умайрдын, Аллах андан ыраазы болсун, териси Меккеде исламды кабыл кылгандан кийин Мединадагы Ухуд салгылашуусунда ислам желегин көтөрүү даражасына жеткенге чейин чор болуп катып калган эле. Усман ибн Аффанды, Аллах андан ыраазы болсун, момундардын 3-чү халифасы болуудан мурда абасы байлап алып катуу азаптайт эле. Салман аль-Фарси, Аллах андан ыраазы болсун, перстердин тарыхый Сасанид империясынын борбору болгон Мадаин шаарынын эмири болгонго чейин мусапырчылыктан, жол азабынан жана кулчулуктан болуп көрбөгөндөй катуу кыйналган. Ийгилик жолу узун жана кыйын жол. Ал бекем сабырды жана напси менен аеосуз күрөшүүнү талап кылат. Хузайфа ибн аль-Яман, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчисинин сахабаларынан болгон улуу бир сахаба. Ал Аллахтын элчисинин сырын сактоочу катары белгилүү. Анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам башка эч кимге айтпаган сырларды жана кабарларды бир гана ушул сахабага айткан. Бул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын даанышмандыгынан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары менен болгон мамилесин байкагысы келген адам анын ар бир сахабасына алардын өздүк жөндөмүнө, дене түзүлүшүнө жана коомдук абалдарына карап мамиле кылганын көрө алат. Бул ийгиликтүү мугалимдин негизги сыпаттарынан болуп эсептелет. Мугалимдин окуучулар менен болгон мамилеси бирдей, бир ыкмада болбош керек. Анткени алардын арасынан зиреги, боорукери, чымыр денелүүсү жана таланттуусу болушу мүмкүн. Ийгиликтүү мугалим окуучулардын арасындагы бул айырмаларды түшүнүш керек. Мисалы, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр жана Умардын, Аллах алардан ыраазы болсун, кенен тажрыйбалуулугу жана туура ой жүгүртө биле тургандыктары үчүн олуттуу чечимдерди чыгарууда алар менен кеңешчү. Ал эми Али, Зубайр жана Талхалардын, Аллах алардан ыраазы болсун, баатырдыгы, эр жүрөктүүлүгү үчүн аларды согуш майдандарында алдыга чыгарчу. Мухаммад ибн Масламага, Аллах андан ыраазы болсун, сылык, сыпайылык менен бүтө турган иштерде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү иштерин тапшырат эле. Ал эми Абу Зарды, Аллах андан ыраазы болсун, захиттикти сүйгөндүгү үчүн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны менен дүйнөдө захиттикке кантип туура жол менен жетүү жөнүндө айтчу. Захид дүйнөгө берилбеген такыба пенде. Исламдагы захиттик христиандыктагы жана суфизмдеги аскетизм эмес. Ошондой эле сахаба Дихия ибн аль-Калби, Аллах андан ыраазы болсун, келбеттүү болгондугу үчүн Жебреил периште да анын келбетинде түшчү эле. Аны Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Рим императору Ираклийге элчи катары жиберген. Ошол эле учурда Мусаб ибн Умайрды, Аллах андан ыраазы болсун, Мединага исламдын өкүлү катары жиберген. Анткени ал Меккедеги Абдудар урпактарынын жумшак пейилдүүсү жана талашып тартышууда өтө зиреги эле. Алар өтө бай жана таасирдүү болгондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны Мединанын аттуу баштууларынан даават кылып, динди үйрөтүү үчүн тандаган. Ал эми Амр бин Асты, Аллах андан ыраазы болсун, чоң кошуунга башчы кылып дайындаган. Ал кошуунда исламды андан бир канча жыл мурда кабыл кылган улуу сахабалар бар эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам
анын чебер согуштук ыкмасын байкап, дин жаатынан андан бийик даражада турган сахабалардын алдына чакырган. Демек, адамдагы диний артыкчылык анын аткаруу иштерине шарттуу түрдө дайындалуусун түшүндүрбөйт. Ал эми Хузайфа ибн Аль-Яман курч зиректүүлүгү, көркөм даанышмандыгы, туруктуулугу жана ишенимдүү сыр жашыруусу менен өзгөчө эле. Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага көптөгөн мамлекеттик сырларды айтып турган. Ал мамлекеттик чалгындоо кызматынын башчысы катары эле десек туура болгудай. Аллахтын элчиси аны Хандак согушунда жашыруун чабуулдар туурасында билип келүүсү үчүн исламга каршы союз түзгөн уруулардын лагерине жиберген. Бул туурасында кийинки саптарда айтабыз. Азирети Хузайфанын атасы Хисил же Хусайл ибн Жабир да улуу сахабалардан болгон. Хузайфанын атасы Яман деген аты менен белгилүү болгон. Ал исламга чейинки наадандык доордо Ясрибке, Мединага баш калкалоо үчүн келип, Аус уруусунан болгон Абдул Ашхал урпактары менен союздаш болгон. Ислам келгенден кийин аларды ансарлар деп аташкан. Ансарлардын түбү Йеменден болот. Мариб суу сактагычы бузулгандан кийин алардын ата-бабалары көчүп келишкен. Ошондуктан анын атасы Йеменден келген арабтар менен союздаш болгондугу үчүн Аль-Ямани деп коюшкан. Төмөндө Азирети Хузайфа ибн Аль-Ямандын жашоосунан алган сабактардын кээ бирлерин айта кетели. 1. Мусулман эместер менен болгон келишимди сактоо. Азирети Хузайфа ибн Аль-Ямандын өмүр баянын окуган адам анын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен улуу Бадыр согушунан башка бардык согушка катышканын көрө алат. Азирети Хузайфа тарыхтагы эң чоң кошуу менен бирге Бадыр согушуна катышпай калгандыгынын себеби эмнеде? Мунун жообу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткүсү келген эң зарыл бир сабакта. Ал башка диндегилер менен да, жада калса мусулмандар менен согушуп жаткандар менен болгон келишимди да бузбоо. Улуу Бадыр казатынан мурда Азирети Хузайфа менен атасы Аль-Яманды Курайш капырлары туткундап алышып, алардан «Силер экөөң Мухаммадка кошулганы баратасыңарбы?» деп сурашат. Алар «Мединага жөн эле баратабыз» деп жооп беришет. Ошондо Курайштар Азирети Хузайфа менен атасынан Мединага баргандан кийин Бадыр казатына катышпоого убадаларын алып кое беришет. Алар Мединага келсе, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам чоң казатка даярданып жаткан болот. Жолдо болгон окуяны ага айтышканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал экөөнө сөзүңөрдө туруп, чоң казатка катышпайсыңар деп айтат. Муну менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге келишимди аткаруу исламдагы олуттуу иштерден экенин үйрөткүсү келген. Бул окуя менен азыркы күндө коомдогу ар бир жарандын укугу эске алынган коомдук келишимдерге карабастан, мусулман жана мусулман эмес жарандарды өлтүрүп жаткан куралчандарды салыштырып көргүлө. Алардын мусулман өлкөлөрүндө тынч жүрүүлөрүнө кепилдик кылган чет элдиктерге кол салгандарын кара. Ошондой эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жана анын сахабаларынын жашоо образдарын билбей туруп, чет өлкөлөрдө карактоо, өлтүрүү жана баш аламандык жардырууларды кылгандарга да салыштырып көр. Аларга ал жерде каалагандай тынч жашоо укугу берилген. Ошондой эле алардын кээ бирлери ошол өзү жардырып, талкалап жаткан шаарларда төрөлүп өскөн. Мына ушуга окшогондор көктүк, текебердик кылбастан Азирети Хузайфа ибн Аль-Ямандын өмүр баянын окуп, аны туура түшүнүүгө аракет кылышса, кылып жаткан иштеринин исламга эч кандай тиешеси жоктугун билишет эле. 2. Аллахка жана анын элчисине моюн сунууну инсандык сезимдерден жогору коюу. Ахзаб жамааттар согушунда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам түн жамынып, душмандардын лагеринин так ортосундагы согуштук кабарларды алып келүү үчүн Азирети Хузайфаны тандаган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хузайфаны маалыматты гана алып, кайрадан мусулмандардын лагерине кайтып келесин деген буйрук менен жиберет. Чындыгында бул тайманбас баатыр душмандардын лагерине ийгиликтүү өтөт.
Лагерде кокусунан исламга каршы союз түзгөн уруулардын кол башчысы Абу Суфьянга жакындап калган болот. Ал учурда Абу Суфьян мусулман боло элек болчу. Ошондо Азирети Хузайфа жанын жебесин даярдап, душмандардын кол башчысын атып салгысы келип, бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын эстеп, ага моюн сунууну инсандык сезимдерден жогору коюп, каалап турган нерсесин токтотот. Ошондой эле ал атасы Аль-Яман шейит болгон Ухуд казатында душмандардын кол башчысы Абу Суфьян экенин да билет эле. Эгерде Азирети Хузайфа өзүнүн сезимдерине баш ийгенде, ошол жерде Абу Суфьяндан шейит кеткен атасынын өчүн алмак. Бирок ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга моюн сунуу, ачуу сезимдерден жана өч алуудан жогору турарын түшүндү. Ошентип, ал керектүү маалыматтардын баарын алып, мусулмандардын лагерине кайтып келет. Эми ушул окуяны өз мамлекеттеринин бийликтеринен өч алуу максатында сезимдерине алдырып, күнөөсүз жай тургундарды өлтүрүп жаткан кээ бир уюмдарга, топторго салыштырып көргүлө. Бул сезимдер исламдагы согуш эрежесин сактоодо Аллахка жана анын элчисине моюн сунбагандыгында актана алабы? Бул эрежелерди халифа Азирети Абу Бакр ас-Сыддык ислам аскерин согушка жиберип жатып, анын башчысына кыскача мындай деп айткан: кыянаттык кылбагыла, аша чаап кетпегиле, өлүктү кескилебегиле, жаш баланы, картайгандарды жана аялды өлтүрбөгүлө, курмаларды кыйбагыла жана аны өрттөбөгүлө, мөмөлүү дарактарды кыйбагыла, койду, уйду жана төөнү жегенге гана сойгула. Эгерде жолдо чиркөөлөргө чогулган ибадатчыларды көрсөңөр, алар эмне үчүн чогулгандыгын бүтүрмөйүнчө тийбегиле. Үчүнчү, ислам образын сактоо зарылдыгы. Табук согушунда сырты мусулман, ичи каапыр болгон эки жүздүүлөр Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды кара санатайлык менен өлтүрүүнү пландашканда, Аллах Таала бул иш тууралуу элчисине кабар түшүрөт. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардан алыс кетүү үчүн Азирети Хузайфаны жана Аммар ибн Ясирди жанына алып чыкканда, эки жүздүүлөр пландарын ишке ашыруу үчүн алардын артынан келишет. Ошондо Хузайфа ибн Аль-Яман аларды көздөй артка кайтканда, аны көргөн эки жүздүүлөр пландарынын билинип калганын байкашып, элдердин арасына кире качып жашынып калышат. Азирети Хузайфа Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кайтып келгенде, алардын ким экенин тааныдыңбы деп сурайт. Азирети Хузайфа караңгылыктан ким экендиктерин тааныбай калдым дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кайрадан: эгер аларды таанысаң, эмне кылыша тургандыктарын билет белең деп сураганда, Азирети Хузайфа жок, билбейм деп жооп берет. Мына ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хузайфа менен Азирети Аммарга алар эки жүздүүлөр экендигин жана аны чыккынчылык менен өлтүрүүнү пландашканын айтып берет. Андан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардын ар биринин атын атап, эки сахабага бул нерсе сыр бойдон калуусун эскертет. Ошондо Азирети Хузайфа: о Аллахтын элчиси, аларды өлтүрүүгө буйрубайсызбы дегенде, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хузайфанын кыянатчы кылмышкерлерди өлтүрүү сунушунан баш тартат. Алардын кылган кыянатчылыгы жана кылмыштары туура экендигинен эмес, балким түшүнбөгөн элдин алдында исламды жаман көргөзүп коюудан коркуп баш тарткан. Түшүндүрмө: анткени аларды элдер мусулмандар деп эсептешет эле. Алар күндүзү мусулмандар менен, кечинде каапырлар менен болушкан. Бирок муну жалпы эл билген эмес. Эгер сахабалар аларды өлтүрүшсө, элдер мусулмандар бири-бирин өлтүрүп жатышат деп сөз кылып, исламдын атын булгашмак. Түшүндүрмөнүн аягы. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам маалыматтын таасири кандай экенин аябай жакшы билет эле. Ошондуктан ал Азирети Хузайфага мындай деген: элдердин Мухаммад сахабаларын өлтүрүп жатат деп айтууларын каалабайм. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам исламдын атын жогору койгон. Мына ушул да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бизге үйрөткөн сабактарынан. Эми муну мусулмандардын арасынан эки жүздүүлөр деп мууздап, өрттөп, жардырып жаткан кээ бир топторго салыштырып көргүлө.
Алар исламды дүйнө жүзүнө кандай кылып көрсөтүп жатышат? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул эки жүздүүлөр анын доорунда да бар экенин айтып жатпайбы? Демек, булар ар дайым мусулмандардын арасында боло берет. Ошондуктан алардын кылмышы даана билинмейинче аларды өлтүрүү мусулмандардын ортосундагы козголоңго алып барат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардын ким экендиктерин ачык айкын билсе да, аларга эч качан тийген эмес. Муну Азирети Хузайфа өтө жакшы түшүнгөн. Ошондуктан ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам көз жумгандан кийин да алардын өздүктөрүн эч кимге айткан эмес. Эгер айтып койсо, алар өлгөндө жаназа намаздарына эч ким келбей коймок. Ал муну да көңүлгө алган. Ибн Абу Шайба өзүнүн жыйнагында Зайд ибн Вахб аль-Жуханинин сөзүн мындай деп айткан: эки жүздүүлөрдөн бир киши өлгөндө Хузайфа анын жаназа намазына турбай койгон. Ошондо Умар андан: ал ошол коомдонбу деп сурайт. Хузайфа ооба деп жооп берет. Умар кайра: Аллах үчүн айтчы, мен ошолордонмунбу деп сурайт. Хузайфа жок деп жооп берет да, сенден кийин алардын ким экендиктерин эч кимге айтпаймын дейт. 4. Бузукулук заманында мамиле кылуунун жол жоболору. Хузайфа зиректигинен улам башка сахабалардан айырмаланып, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан жамандык жөнүндө сурачу. Ал адамды кыйроого алып бара турган жамандыкты билип, андан алыс болууга ынтызар эле. Эң туура деп топтолгон эки хадис жыйнагында келген хадиске кулак салып көрөлү. Бул хадисти Хузайфа ибн аль-Яман өзү кабарлаган. Адамдар Аллахтын элчисинен жакшылык жөнүндө сурашса, мен жамандыкка түшүп калуудан коркуп, жамандык жөнүндө сурачумун. Мен бир жолу Аллахтын элчисинен мындай деп сурадым: О Аллахтын элчиси, биз наадандык жана бузулган доордо болдук. Аллах бизге бул жакшылыкты алып келди. Эми бул жакшылыктан кийин жамандык болобу? Ал ооба деп жооп берди. Анда мен айттым: ал жамандыктан кийин жакшылык кайра келеби? Ал ооба, бирок анда жамандык да аралашып калат деп жооп берди. Анда мен бул кандайча болот деп сурадым. Ал: менин жолумду менде эмес, башкача кармагандар чыгат. Силер аларды билип туруп колдойсуңар. Мен бул жакшылыктан кийин жамандык келеби деп сурадым. Ал: ооба, тозоктун эшиктеринде туруп чакыруучулар келет. Алардын чакырыгына жооп бергендерди өздөрү менен кошо тозокко алып кетишет. Ошондо мен: о Аллахтын элчиси, аларды бизге сыпаттап бересизби дедим. Ал: алар бизден болот, биздин тилде сүйлөшөт деп айтты. Анда мен: эгер аларды көргөнгө чейин жашап калсам, эмне деп буйруйт элеңиз деп сурадым. Ал: мусулмандардын жамааты жана алардын имамы менен бирге бол деди. Мусулмандардын бирдиктүү жамааты да, имамы да болбой калсачы деп сурадым. Ал: анда эгерде дарактын тамырын тиштеп чайнап калсаң да, сага өлүм келгенге чейин ал топтордун баарынан алыс болгун. Азирети Хузайфанын жашоосу, баатырдыгы жана зиректиги тууралуу айта турган сөздөр көп. Бирок мен анын жашоосунан алынган аз гана саптардан бүгүнкү биз жашап жаткан күндөрүбүзгө керектүү кээ бир сабактарды алууну каалаган элем. Бүгүнкү күндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жана анын сахабаларынын жолу менен эмес, башка жол менен кооз диний ураандары менен чыгып жаткан топтордон алыс болуу өтө зарыл. Анткени алар атайынбы же кокустанбы кандай болсо да исламдын жүзүн каралбоодо. Сахабалардын улуу муунунда улуу бир сахабанын ысымы бар. Ал тирүүлүгүндө бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири. Анын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды коргоодо тоодой салымы бар. Бул өлө электен мурда шейит деп аталган сахаба ким болгон? Кезектеги улуу инсан